Assalamu alaikum, туугандар. Эки депутаттын мандаттан ажырашуу боюнча сөз айтпасам болбойт. Негизи каякта карабасаң шалакылык. Бүгүн айтып аткам. Жогорку кеңештин бир депутаты билесиңер, чоң муштум болуп, психикалык жактан нейронный ушун болгондугунун себебинен мынакей Кыргызстан 18 миллионго пападайт этти. Ал элден кечирим сурап, ошо менен эл айкөлдө кечирдик. Ал отурат, Кыргызстан 18 миллионго пападайт этти. Анан кийин президентибиз жаңы шайлоо өткөзүп атыр ушул райондон, айтып атат: "Эй, талапкерлер сатып албагыла, үйүн сатып алуу болбосун, подкуп" десе, бири-бири менен эрегишип, кармалышып, мынакей эжекебиздин бир агитатор кармалгандыгынын себебинен да 18 миллионго пападайт этебиз. Турабы? Эми бул эки депутат боюнча сөз кыска, макул. Партийный список менен келишиптир. Бирок буларга төлөнүп берген заработный плата командасы менен келет экен, билесиңер, секретаршасы менен. Аларга берилген акча. Кыргыз элин алдаганы үчүн булар жооп береби? Я. Же булар дагы элдин айкөлдүгүнө ишенип отурушабы? 2,5 жыл тергөө иштери жүрүп ушулордун паспорт дипломдорун аныктай албаган тергөө органдарына чара көрүлөбү? Ошол дипломду саткан мекеме, университеттин ректору, проректору кимиси деги сатты же жасап берди? Аларга чара көрүлөбү? ЦИКтин өзүнө ушулардын баарын текшере турган жана комиссиясы менен кошо биргеликте, төрайымы менен кошо буларга бир чара көрүлөбү? Же буларга бир эч бир чара болбойбу? Булардын үстүнөн иш козгош керек. Эки депутатты дагы тиги иш козгоп, буларга кадимкидей буларды соттош керек, сотко чейин жетиш керек да булардын иштеричи. Бизде двойной гражданствосы менен депутаттар отурат. Мен однозначно ушундай нерсени көрүп атканыбыздан кийин уверенно айта алам да. Двойной эмес, тройной, четверной может быть гражданствосы менен отургандар бар. Ошону текшербеген, булардын психикасын текшербеген мекемелер, дипломдорун текшербеген. Кыргызстандын бюджети, Кыргызстандын печатный станогу же бюджети резиновый. Ушинтип эле буларга ушинтип эле чыгаша боло беребизби? Эл туура эле талап коюп атат. Канча пост, канча комментарий. Мен кайрылуум ушул биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке. Өзүңүз контроль кылыңыз, Садыр аба. Assalomu alaykum.